Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү темабыз байламталар аркылуу байланышкан бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү туура түзүү. Мурдакы темабызда биз интонация аркылуу байланышкан бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү туура түзүү деп өтсөк, бүгүнкү темабыз байламталар аркылуу. Биз байламта жөнүндө жакшы билебиз. Эске салабыз. Байламталар менен, жана, да, дагы, же болбосо ары, бирде жана башка байламталар. Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөргө дээрлик жогоруда мисал келтирген байламталар керек болот. Бирок эстен чыгарбашыбыз керек, жогоруда айтылган байламталардан сырткары дагы байламталар бар экендигин унутпашыбыз керек. Көңүл бурабыз. Кыргыз тилинде бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырууда байламталарга мүнөздүү төмөнкүдөй белгилерди көрсөтүүгө болот. Биринчи, менен жана байламталары эки түгөйдөн турган бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырат. Мисалы, асман менен жериңди тирөөсүнөн бүткөндөй. Жаныбек хан аябай ачуулуу жана каардуу. Бул жердеги сүйлөмдөрдө асман, жер деген сөздөрдү байланыштырып атса, менен деген байламда, ал эми ачуулуу, каардуу деген сөздөрдү жана байламтасы байланыштырып жатат. Эгерде бир өңчөй мүчөлөрү 3 же андан ашык болсо, анда эң акыркы эки түгөйү гана жана менен байламталары, ал эми калгандары интонация аркылуу байланышат. Мисалы, тоолор жашыл тукуга кийип, чоң илечек оронгон энедей, бейпил, сүйкүмдүү жана кооз. Бул жерде байкасак, бейпил, сүйкүмдүү, кооз деп 3 бир өңчөй сөздөн келип атат. Демек, анын ар бирине коюлбастан сүйкүмдүү деген сөздөн кийин гана коюлуп атат. Же болбосо кооз деген сөздүн алдында жана деген байламта келип жатат. Жана менен байламталары бир өңчөй мүчөлөрдү жупташтырып да байланышат. Мындай учурда бир өңчөй мүчөлөр 4төн кем эмес жупташкан түгөйлүү келет. Күлүк менен сулууну, баатырлык менен марттыкты, адилеттик менен чечендикти илгертен барктап көнгөн эл дуулдап жиберишти. Демек, бул жерде байкап көрөбүз. Күлүк, сулуу деген сөздөрдү, баатыр, марттык деген сөздөрдү, адилет, чечен деген сөздөрдү менен деген байламта жупташтырып жатат. Бул жерде байламталык милдетти аткарып жатат жана аларды өзүнчө жупташтырып дагы жатат. Күлүк менен сулууну деген өзүнчө бир өңчөй мүчө болсо, баатырлык менен марттык деген өзүнчө бир өңчөй мүчө болсо, адилеттик менен чечендик деген да бир өңчөй мүчөлүк милдетти аткарып атат. Түшүнө алдык, эскертүү. Менен байламтасы этиштик бир өңчөй баяндоошторду байланыштыра албайт. Демек, этиш сөздөрдөн бир өңчөй болсо, баяндооштордун милдетин аткарган сөздөр боло турган болсо, бул жерде менен деген байламтасы кызмат кыла албайт экен. Аны биз өзүбүз да сүйлөм түзгөндө жакшы маани беребиз. Мисалы, ойноду менен ырдады, бийледи деп айта албайбыз. Мына ушул жөнүндө айтылып жатат. Кийинкиси, экинчи, бул да, дагы деген байламта. Бул байламталар дайыма бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келет да, анын ар бир түгөйүндө кайталанып айтылат. Бул талаа дөөлөттү да, мээнетти да көтөргөн деген сүйлөм мисал келтирип атабыз. Бул жерде дөөлөт жана мээнет деген эки бир өңчөй мүчө келип атат. Бир өңчөй мүчө сөздөр мына ошол сөздөрдү байланыштырган да байламтасы кызмат кылып жатат. Андан кийинки бөлүктөрүбүздү биз кийинки видеобуздан улантабыз.
улантабыз. Да байламтасы атооштук көбүнчө сын атооштук бир өңчөй баяндоошторду байланыштырганда бардык түгөйүндө да же биринчиде гана колдонулуп калганын байкоого болот. Тоонун кардуу бороонуна, аязына бышыккан кызыл аскерлер ар дайым чыйрак да чымыр, аткарган кызматына сыймыктуу да шайыр. Бул жерде байкасак, чыйрак анан чымыр деген бир өңчөй мүчөлөр, сыймыктуу анан шайыр деген бир өңчөй мүчөлөр келип атат. Бул жерде ошол чыйракта, чымырда деп койбостон ошол чыйрак деген сөздөн кийин коюлуп атат, анан сыймыктуу деген сөздөн кийин коюлуп атат. Аны биз айттык жогоруда. Баяндооштор байланыштырганда бардык түгөйүндө да же биринчиде гана колдонулуп калышы мүмкүн деп атабыз. Демек, бул жерде баяндооштук милдет аткарып келген бир өңчөй мүчөлөрдө бир эле жолу да байламтасы колдонулуп атат. Айрым учурда карама-каршы маанидеги этиштик бир өңчөй мүчөлөрдү дагы байланыштырганда колдонулат экен. Башкача айтканда, же болбосо мисалды карайбыз. Келди да кетти, кирди да чыкты. Же болбосо ары бирде байламталары да бир өңчөй мүчөлөрдөн мурда колдонулат да, анын ар бир түгөйү сайын кайталанат. Ары кыйын, ары кысталыш бул ысактын жолу деп атат. Бул жерде бир өңчөй мүчө ошол ар бир өңчөй мүчөдөн кийин коюлат деген эрежеге мисал боло алып атат. Же болбосо байламталары бир өңчөйдүн ар биринде кайталанышы дайыма эле мүнөздүү көрүнүш эмес. Демек, түшүндүк да, ар дайым эле бир өңчөй мүчөлүү сүйлөм келе турган болсо, ошол ар бир өңчөй сөздөрдөн кийин ар биринен кийин эле же болбосо деген байламта жазыла бербейт. Кээде жазылбай дагы калышы мүмкүн, бирөө эле келип калышы мүмкүн деген мисалды айтып атабыз. Буга мисал өзүн күнөөлүү сезгени же сезбегени билинбейт. Демек, бул жерде бир өңчөй мүчө күнөөлүү сезгени анан сезбегени деген бул жерде бир өңчөй мүчө келип атат. Бирок сезгенден кийин күнөөлүү же сезгени же сезбегени билинбейт деп жазылбастан, сүйлөм түзүлбөстөн бул жерде сезгени дегенден кийин же сезбеген деп бир эле жолу же байламтасы колдонулду. Же болбосо деген дагы мына ушундай сүйлөмгө мисал боло алат. Бир өңчөй мүчөлөрдүн грамматикалык формаларынын толук берилиши жана эң акыркысынын башкасында түшүрүлүп берилиши. Бул өзүнчө бир кичинекей темача. Бир өңчөй мүчөлөрдүн грамматикалык формалары дегенде эмнени түшүнөбүз? Бул жөндөмө мүчөлөрдүн, көптүк уландылардын уланышы, башкача айтканда сөзгө. Бир өңчөй сөзгө жөндөмө мүчөлөрдүн жана көптүк уланды мүчөлөрдүн уланышы жана жандооштор эсептелинет. Мисалы, төөгө жүктөп, соколорду, үрөндөрдү алып келиши. Бул жерде соколорду дегендеги ду жөндөмө мүчөсү, табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланып атат, үрөндөрдү дегенде дагы табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланып жатат. Кээде ушундай эле болуп келип, бирок ар бир өңчөй мүчө сөзгө уланбастан акыркы эле сөзгө уланып дагы калышы мүмкүн экен. Бул экинчи мисалда көргөзүлүп атат. Эргеш кымыздык козу карын шимүүрдөн үзүп даамын татып тамшанат. Демек, дөн деген дан мүчөсү акыркы шимүүр деген сөзгө гана уланды дагы, калган бир өңчөй мүчө кымыздык, козу карын дегендерге уланган жок. Бирок сүйлөм стилдик жактан бузулган жок. Кээде ушундай дагы учурлар кезигип калат экен. Бул учурда дагы биз буларды бир өңчөй мүчө деп эмнеден үзүп даамын татты деген суроону берип туруп, кымыздыктан, козу карындан деген суроого же болбосо ушундай милдетти аткаруучу сөз катары
тема боюнча түшүнүк алып алдык. Эгер түшүнбөй кала турган болсок, суроолорду берсек болот. Биз буга чейин бул темалар боюнча бышыктап өткөнбүз, билесиңер, бир өңчөй мүчөлөр боюнча өткөнбүз. Эми ушул азыркы өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн силерге тапшырма берем. Ошол тапшырманы жазуу түрүндө аткарасыңар. Жазуу түрүндө аткарып, мага ошол аткарган ишиңерди сүрөткө тартып, андан кийин WhatsApp'тагы группага жөнөтсөңөр болот. Бул жердеги тапшырма көп чекиттин ордуна сүйлөмдүн маанисине ылайык келген байламталарды жана тиешелүү тыныш белгилерди коесуңар, анан синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Албетте билесиңер, кыргыз тилде кол жазмалар каралат, ошондуктан сулуу, татынакай, жакшынакай кылып жазып, өзүбүз сыяктуу кылып жөнөтөбүз. Мен ошого карап силерди баалаймын. Силерге ийгилик, тапшырмаңарды аткарып жөнөтөсүңөр деген ишеничтемин.